Assalamu alaikum Kırgız elim. Kandayсыздар, жакшысыздарбы? Үйдөгүлөр бала чака тынчпы? Жакшы отурасыздарбы? Урматтуу мекендештер, бүгүнкү маселе, бүгүнкү тема күч биримдикте биз кыргыз эли бир болсок, оюбуз, тилегибиз, ниетибиз бир болсок, ушундо кыргыз мамлекети азыркы Садыр Нуркожоевич жүргүзүп аткан саясат күчтүү болот, бекем болот, ишеничтүү болот, реформалар тез жүрөт дегендей бир туугандар. Анан эми өзүңүздөргө маалым болгондой 30 жылдан бери бизди кыргыз элин булар бөлүп, жарып, чачыратып, түндүк түштүк кылып бөлүп, партияларга бөлүп, ар кандай динге бөлүп, диндин ичинде ар кандай агымдарга бөлүп, бирок Кудайым ийгилик берип, дөөлөттү ушул Садыр Нуркожоевич менен Камчылык Кыдыршаевичке берди. Булар ошондон бери мына 3 жыл болду туугандар. 3 жылдан бери булар аракетин мындай адам кой дейт да, кой, бул Кудай таалам ушул бийликти, ушул ырыскын ушуларга берген экен, кой, антпей эле мындай өзүбүздүн оокатты кылалы деген жок. Булар андай аракетин токтотпойт экен эч качанчы. Ошон үчүн урматтуу бир туугандар, ар дайым сак туралы, көз салып туралы, кулак салып туралы, булардын жүргүзгөн саясатын, булардын жүргүзгөн бузук иштерине биз бүт кыргыз эли көз салып көрүп турабыз. Ошолордун анча мынчасын ачыктап кетели. Биринчи, депутаттардан Сами Кожо менен эле ошо Адахан Кимсанбаевич кыргыз элине эң күйүмдүү депутаттар ушул экен да. Эң күйүмдүү патриот, кыргыз эли үчүн тим эле канын жанын бере турган киши ушулар экен. Бул адамдарды мен уже айта берип тил деле тешилип бүттү туугандар. Муну баары кыргыз эли билет, ким экен. Адаханды билет. Өзү Адахан тиги кара булут айланып тегеренип калса керек да үстүнөнчү. Жакында камалат болуш керек булчу. Бул эми бул кишинин орду түрмөдө. Бул камалыш керек, мындай чыккынчы, жер саткан чыккынчы камалыш керек дагы. Камап атканда мындай смело эле камай бериш керек. Мына өткөндө Камчылык Кыдыршаевич эмеден айтпады парламенттен. Мен генеральный прокурор болгондо сени давно жок кылмакмын деп айтты. Ошон үчүн мындан эч Адахан Кимсанбаевичти камагандан чочубаш керек. Мунун артында электорат бар, эл бар, анан тиги бу деп андан эч чочубаш керек. Мунун артында эч ким деле жок. Бул бир кучка эле, мо Facebook'тан ызы-чуу кылып, ажиотаж кылып аткан бир эле кучкасы бар, фейктер. Атак буга алдангандар деп айтам да мен. Адахан Кимсанбаевичке добуш бергендер жөн эле алдангандар булар. Бул алдаган мошенник, бул аферист да, бул жанагы шайтандын майтаны да буларчы. Адам түрүндөгү майтан. Мен көп эле эфирлеринде айтып жүрбөйм, булар майтан, буларды камаш керек. Эч коркпой, үркпөй, ойлонбой туруп эле Адахан Кимсанбаевичти тетиги ЭВСтин бир 2 күн киргизип туруп, жана ичинде сасык төшөктү жамынгандан кийин анан жана куу чачына да бир 15 куу чач кошулсун. Андан баш коргоо чарасы 2 айга камалсын. Ошентип анан мындайларды адамча айтып, кой, элдик бийликке мындай кол кабыш кыл, жардам бер, ынтымакка келели дегенди булар түшүнбөйт. Адахан Кимсанбаевич ким экенин баарыбыз билебиз. Эл билбеген дагы бир нерсесин айтып коеюн мен. Бул Бакиевдин убагында болгон окуя бир туугандар. Баягы мен укканым боюнча да, менин версиям боюнча бул баягы Бакиевке ок тийди, тиги Максим менен тиги ким жанышыбы кырылыша кетип анан атышып, ошол жерден Бакиевке ок тийип анан Бакиев тиги Германияга леченияга кетип өлөт болгондо анан Адахан анан ошол жерден анан мына эми менин жылдызым жанды, эми мен президент болом деп анан
ошол жерден ачык эле айтып, мына менмин деп текеберден мындай текеберлик бар. Анан бирок тилекке каршы Бакиев өлбөй калып, тирилип келип, анан келип угат, анан эмне болдуңар десе, анан Адахан ушинтти дегенде анан бергелдеп туруп, Адаханды анан көчүккө тээп туруп, ошол жерден ошол эмеден кулаган бул пирамидасы. Ошол жерден кулап четке тебилип анан забартом калган киши булчу. В общем, кыскасы, Адахан Кимсанбаевич камалыш керек. Урматтуу прокуратуранын кызматкерлери, мында жакшылап кол жеңди түрүп, белди бекем бууп туруп, муну камаганга мыйзам жол берет. Бул кыргыз элинин кызыкчылыгын саткан чыккынчы. Бул Адахан Кимсанбаевич боюнча. Мирлан Сами Кожого эмне жок билбейм. Ушу Мирлан Сами Кожо көптөн бери эле кыпчылып акырындай жаңы лидер келди, жаңы ушуну түртүп аткан турбай, көрсө мунун артында жана Капашевичтер турат турбай. Бул Каныбек Капашевичтин эмеси экен да. Иманалиевдин өкүл баласы экен. Тиги өкүл атасы экен, атаны тапкан экен бул. Булар Мирлан Сами Кожо билесиздер, Нарындан бир мандаттуу округтан шайланып келген. Эми ошо Нарында шайлоочулардын атынан бизге кайрылуулар түшүп атат. Билесиздер, азыркы мыйзамда буларды мандатынан ажыратып коюш, буларды кайра мандаттын чакырып алыш системасын киргизип койгон Садыр Нуркожоевич. Бул эң жакшы жана туура чечим болгон. Эми ушул ошо жакта шайлаган шайлоочулар өзүнүн мыйзамдуу укугун бул ошо бүтүндөй элдин алдынан сүйлөп атат да, нарындыктардын атынан сүйлөп атат да Мирлан Сами Кожоевич. Эми мага ушундай эмелерди билдирүүлөр, голосовойлор, элден чалуулар болуп жатат. Мирлан Сами Кожону мандатынан ажыратыш керек деген. Бизге бул Адахан Кимсанбаевич деген бузуку кыргыз элинин жүрөгүн оорутуп келатат мына 3 жылдан бери. Эми анын үстүнө тиги Мирлан Сами Кожо кошулган турбай. Мына туугандар, булар менен жаман айтып, жакшы айтып, эрегишип анан буларга каршы митинг. Зачем аны, бизге эмне кереги бар? Акырын эле мыйзам чегинде кандай мыйзам көргөзүлгөн болсо, мыйзамда кандай жазылган болсо, депутаттар жөнүндө мыйзам бар да, ошондо кандай жазылган болсо, ошол боюнча эле иш алып барыш керек. Ал кандай акысы бар, ал кандай элдик бийликке каршы чыкканга кандай ким статус берди ага? Көзүн акшыңдатып жөн эле телефонум менен киришим керек. Мен телефонунда бир эмелер бар го дейм, мунун акырын тияктан эме келип турат да. Команда минтип сүйлө, тигинтип сүйлө, тиги эмесинен өкүл атасынан. Ошон үчүн, урматтуу кыргызстандыктар, мен сиздерге айтып коеюн. Ушундай элден билдирүү түшүп атат, элден кайрылуу келип атат. Мен бул кайрылууларга реакция кылбай, элдин үнүн жеткизбей койгонго менин акым жок. Ал мага аманат. Айтылган аманатты мен жеткизип коеюн. Урматтуу Сами Кожо, мен сизди билем жакшы. Сиз деген баягы КТРге баргалы экөөбүз далай тирешкенбиз, элдик бийликти орнотуп атканда, туурабы? Ошондо да кыйшаңдап, көзүңдү акшыңдатып, немеле жолоткуң келбей, ай жаман болду, ошондо эле түрүңдөн билгем алдыгы. Силердин түрүңөр окшош болот турбай, мындай. Баарыңар бир пародада болот экенсиңер да, бузуклар окшош болот экенсиңер бири-бириңерге. Бул ошо Мирлан Сами Кожо боюнча. Анан эми мен эксперт эмесмин, туугандар. Кемпирабад боюнчачы. Мен жанагы чек ара боюнча иштерге да аралашкан эмесмин. Мен андай башым чоң, мээм көп, андай кыйын жанагындай чек ара маселесин чече турган адам эмесмин. Мен бир жөнөкөй эле бир мындай кыргыздын анча-мынча кичине жүрөгүндө патриоттук сезими бар, жөнөкөй эле жаранмын, бир туугандар. Бирок менин баамда мындай болуп атат да, Кемпирабад боюнчачы.
Эми биз баянтан бери угуп аттык да, Facebook'ta ким эмне деп атат, кандай постторду жазып атат, ошонун баарын угуп, аналитика жасап туруп анан мындай жыйынтыкка келип отурабыз да. Бул Кыргызстан Өзбекстан чегарасын билесиздер, көп жылдан бери эле ызычуу болуп, токтобой, аркы берки болуп, тиги берки дөдөйлөрдүн убагында жана Атамбаев, Отунбаева, Бакиев, Акаевдин убагында бул дөдөйлөр бул маселени чечкенге ыйманы да жетчү эмес, авторитети да жетчү эмес, башы да жетчү эмес. Бирок ушул элдик бийлик орногону, Садыр Нуркожоевич бийликке келгени бизге эң биринчилерден болуп, туугандар, эң биринчилерден болуп ушу Өзбекстан мамлекетинин президенти Мирзиёев, Шавкат Мирзиёев мырза кол сунган. Ошону биз жакшы билип коюшубуз керек. Ошону биз жакшы мындай көңүлгө түйүп, мындай эске алып коюшубуз керек. Эң биринчилерден болуп, ушул могу тегеректеги мамлекеттерден, дүйнөлүк мамлекеттерден эң биринчилерден болуп, Шавкат Мирзиёев бизге кол сунуп, колдоп, таанып элдик бийликти. Ошенткен президенттердин бири. Шавкат Мирзиёев биз бул кишинин мына диктатордан кийин, Каримов деген диктатордан кийин келген президент. Өзбек эли дагы ушу Кудайга тиленип, Кудайга жалынып, ушул бир элди сүйгөн, элди баккан, элди караган президент келсе экен деп суранып, ошол бир туугандарыбыздын, боордошторубуздун тилектери кабыл болуп, мамлекет башына ушу Мирзиёевке окшогон журт атасы келген. Өзбек элинин багына, Өзбекстандын багына ушундай ыймандуу падыша келген. Анан ал ыймандуу падышанын жүрөгү сразу сигнал берет да, бер жактан. Эки жүрөк бири-бирин алыстан эле тааныды да. Экөө бири-бирин алыстан таанып эле, кой, бул мондай тагдырды көргөн адам экен, мондай жолду баскан адам экен, мондай өзүнүн ою, өзүнүн айта турган сөзү, өзүнүн позициясы бар, мына кайраттуу жигит экен деп туруп анан кол сунуп атат да. Мирзиёев деле жөн эле кишиге кол суна бербейт, ал Мирзиёев деген оңой киши эмес ал. Ошон үчүн бир туугандар, ошол жышаанды ылай эле, ошол жакшылыкты улай эле, эки мамлекеттин президенти бир нече жолу жолукту билесиздер, бизге да келип кетти, биздин президент да барды. Анан эми баягы жүрөктөрү окшош, тилектери окшош, ойлору окшош адамдар эмне кылат? Айтат да, кел, ушул 30 жылдан бери чечилбей келаткан маселени чечели. Мен жактан да уступка болсун, сен жактан да уступкасын. Анан орустар айткандай, золотая серединаны табалы дагы, ортодон бир келишимге келели, ушу чегарабызды тактап алалы деген маселеге экөө кол алышкан. Болду, мындан ары биздин чегараларда ок атылбасын, талаш болбосун, мындай түшүнүксүз нерселер болбосун мындан ары. Тынч, ынтымактуу боордоштор катары жашайлы деп, ушул Садыр Нуркожоевич менен Шавкат Мирзиёев сүйлөшкөн сөз болгон да. Алар тияктан телевизордон көрүп атабыз, биз бирок ар жакта негизги маселелер ошо чай ичип отуруп, тамак ичип отуруп чечилет маселелер. Анын баары эле айтыла бербейт да, бирок мен ошондой деп ойлойм да ичимденчи. Анан эми Кудайга шүгүр, бир туугандар. Бул Кемпирабадтагы суу биздин тоолордон агып келген, мөңгүлөрүбүздөн агып келген Кудайым берген ырыскы. Бул Кудай Таалам бардык адамзатка берилген ырыскы бул. Өзбектерге дагы, кыргыздарга дагы, казактарга дагы, мындай Алла Тааланын Разак деген аты бар, ырыскы берүүчү деген. Мен силерге асмандан, жерден ырыскы берүүчү менмин деп атпайбы. Анан бул суу биздики, биз суу биздики, анан бул Кемпирабад биздики, анан суу сактагычты алып калыш керек, анан минтишке
Ай, качан кыргыз ошол жака ээ болуп мындай тең ата сүйлөшүп эч качан андай болгон эмес туугандар. Аркы тарап эле баягы бизди басып мындай эмелерге жолотпой эле маселелер чечилбей кыжаалат болуп келбедик беле туугандар. Урматтуу өзгөндүк туугандар, урматтуу кыргызстандыктар, качан бизде мындай бир президенттер бири-бири менен тил табышып мындай жакшы болуп келди эле, андай болгон эмес эч качан. Мына ушул Садыр Нуркожоевич менен Шавкат Мирзиёевдин ошентип тил табышып мындай бир ниетке, бир ойго, бир тилекке, бир максатка келип атканына Кудайга шүгүр дебейликпи я? Качан тиги чакчаңдаган Атамбаев деген аяк менен тил табыша алган эмес. Андан кийин мурун Отунбаев ал болсо бир жөн эле бир жуликтердин кучканын эле проектиси болгон. Андан кийин Соке Байкуш ал деле сырткы саясат эмес, ички саясатты Байкуш телей алган жок. Бакиев болсо ал чартаңбай тээп жөн эле эми Акаевди айтпай эле койгула, ал жеткен дөдөй ошол да Акаев. Бүт чарбанын баарын талкалап, мамлекеттеги завод, фабрикалардын баарын сатып жок кылган тиги эме Равшан Жээнбеков экөө биригип алып распродажа кылган ошолор да мамлекеттин мүлкүн чачып жоготуп. Качан ошондой болду эле туугандар? Качан бизде президенттер ошентип бири-бири менен сөз табышып, тил табышып, бир орток пикирге келген окуя болгон эмес да. Эми ошол жака чогулган суу Кудай Таалам бизге мөңгүлөрдү, тоолорду Алла Таалам насип кылып коюптур. Эми ошол байлыкты мындай тең ортого коюп, силер да ичкиле, биз да суудан алалы, кемпир-абадты чогуу колдонолу, 50-ге 50 кылып мындай ортого бир колдонолу деген жакшы тилекте ушул нерсени ишке ашырып атса, анан бузукулар деген ой биз утулдук, ой биз тиги Садыр менен камчы жердин баарын сатып ийди, ой эле ой, ой эле ой, ой, кайдан ал, кайдан? Ал жөн эле бир бузуку жуликтердин сөзү бир туугандар. Эч качан Камчыбек Кыдыршаевич менен Садыр Нуркожоевич андайга барбайт. Эл караган бетим жер карабасын деген принцип менен жашаган адам. Эл караган бетим эртең жер карап калбасын. Ошол кымбат. 19 тонна алтын кымбат эмес Садыр Нуркожоевич үчүн. Садыр Нуркожоевичке жана алын бир туугандар андай жаланын жапкандан кичине тартынгыла. Кудайды карагыла, эмне деген мээнетти кылышты булар. Садыр Нуркожоевич жана бир туугандары ушул элдик бийликти орнотуш үчүн эмне деген мээнетти кылып, эмне деген сыноолордон өтүп, эмне деген куугунтуктарга кабылган жок. Анан жөн эле бузукуланып, анан чыккынчыланып, 200-дүүлөнбөй жөн жашагыла, жөн оокатыңарды кылгыла. Ким ушул элдик бийликке каршы чыгып, ушу Садыр Нуркожоевичке каршы болгондун баары жыргадыбы? Жакшылык көрдүбү? Кудай жеткизет, Кудай жеткизет. Ошон үчүн бир туугандар, мынандай кырдаалда, мынандай дүйнөдө кырдаал курчуп турганда, мондай мамлекеттер, чоң-чоң дөөлөр тирешип турганда, биз баарыбыз кыргыз эли келип туруп, Садыр Нуркожоевич менен Камчыбек Кыдыршаевичти ороп, тегеректеп, коргоп, акыйкатты акыйкат деп айтып, чындыкты чындык деп айткан айтчу убакыт келди туугандар. Адахан Кимсанбаевич камалышы керек. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, каматыңыз муну. Мунун артында эч ким жок. Тура албайт мунун үчүн эч ким. Буларды колдонуп атат, сырткы дөөлөр колдонуп атат. Ушу этте ушулардын артынан ызы-чуу чыгарып, Садыр Нуркожоевич менен Камчыбек Кыдыршаевичти бийликтен кулатыш керек болуп атат булардын максаты. Булар ошол тилек максатына жетиш үчүн туугандар, эчтекеден коркпойт, эчтеке убал, сооп, жакшылык, жамандык, койго куй бул эл караган бетин жер карабасын деген принциби жок адамдар булар. Булар дагы 500 миңге чейин кыргызды кырып туруп, кайра келип туруп бийликке отуруп алчу бузукулар бир туугандар. Биз көрбөдүк беле бул бузукуларды, бул жуликтерди.
Көрбөдүk беле биз. Булардын жашоосун билебиz да, булардын принциптерин билебиz да кандай адамдар экенин. Булардын максаты Кемпирабадтан ушу ызы-чуу чыгарып, тетиякта Өзбекстан менен Кыргызстан, Кытай темир жол салынган атпай. Эптеп ошого бут тосуп, эптеп ошону бир токтотуп калыш керек болуп атат. Ошондой чоң проектини токтотуп калыш керек болуп атат. Булардын максаты ошол. Адахан Кимсанбаевдин тиз аны ээрчиген тиги шакирти жана Тосток нарындан шайланган кебетеси Суук Сами кожо. Булардын максаты ошол. Тетияктагы чоң проектини токтотуш керек. Кыргызстан Өзбекстан мамилесин бузуш керек. Ошол булардын максаты. А Кемпирабад эмне жөн эле бир ортодо повод, шылтоо болуп калды буларга. Ошону жакшылап айырмалайлы кыргыз элим. Мына кыргыз мамлекетин кыргыз мамлекетин бүтүндөй дүйнө таанып, президенттер арт-артынан президенттер келип, түрк дүйнөсү биригип, мондай bir ынтымакка, улуу биримдикке келатабыз биз. Чоң жакшылыкка баратабыз. Анан албетте тиги сырткы дөөлөр аны көргүсү келбейт да. Аны көргөндө, аны укканда чычалап өлүп атышат да, ичи тарып, көрө албай. Каалабай атат да андай биримдик, андай улуу кыргыз мамлекетинин куралышына каршы да булар деген. Кыргыз баягыдай эле жашаш керек да. Же темир жол сала албайт, же гез сала албайт, же өз алдынча түрк мамлекеттери менен мамиле алака кыла албайт. Эптеп эле тияктын дөөлөрдүн көзүн карап туруш керек да. Тиги дөөнүн көзүн бир карап, буу дөөнүн көзүн бир карап. Ушинтип тизелеп, чөгөлөп жашаса экен дейт. Анын саясатын колдогон Сами кожо менен Адаханга Кудай жеткизсин. Мына жакында жеткизет Кудай таалам. ЭБСке түшүп көрө элек болуш керек, жанагы сасык журканды жамынганда, жана Куучач, Бадумаров деген Куучач. Куу түлкү. Адамды Кудай таалам айтат, мен жаратканда жакшынакай кылып эле жараттым мен силерди. Ыймандуу кылып, мусулман кылып жараткам. Кийин силер өзүңөрдүн бузулган нафсыңарды ээрчип, шайтанды ээрчип, өзүңөр бузулуп анан кебетеңер бузулуп калат. Кебетеси адамдардын кебетеси бузулат. Равшан Жээнбековдун кебетесин карачы. Сами кожонун кебетесин карачы. Адахандын кебетесин карачы. Шайтандардын, майтандардын кебетесинде болуп турат. Алардын жүзүнөн эле көрүнүп турат. Акшыйган көздөрүнөн эле көрүнүп турат. Куу чачтар. Жана чачтар эмне куу, эмне болуп куу болгон? Ошо кыргыз элине жакшылык кылайын, пайда кылайын деп куу болгон эмес алар. Кантип кыргыз элин бөлүш керек, тонош керек. Трайбализмдин уусун чачкан ким? Атаманы ким ошонун? Ошол идеологиянын атаманы ким? Жанагы Адахан Кимсанбаев деген Куучач. Ошол баштаган. Жазып алгам, шпаргалкамды карап коюн, эмне үчүн сүйлөш керек. Ынтымак. Башта айтып турмун баарын эле. Ошол туугандар. Булардын максаты ошол болуп атат. Ошол жанагындай чоң грандиозный проекттерди кулатыш керек, ошондойлорду өткөрбөш керек. Анан эми ушундай дүйнөдө көрүп атасыңар, эмне деген гана окуялар болуп, эмне деген гана эмелер болуп атат. Мен силерге айтып коеюн бир туугандар. Ким кыргыз элине кыянаттык кылса, ким Садыр Нуркожоевичке кыянаттык кылган болсо, Кудай жеткизет ага. Кудай жеткизет. Карап тургула мына жакын арада. Жаткан жеринен турбай калышат, ойгонбой калышат. Карап тургула. Мен айтты дейсиңер. Мен да бирдемени мындай биякта жүрөк булкулдаганда анан гана сүйлөйм. Мен жөн эле сүйлөй бербейм. Жакында Кудай жеткизет.
Ошо жаткан жеринен эле турбай калышат. Булар жана Куранда жазылган фараон болуп кетишти буларчы. Өздөрүнүн бийлигине, өздөрүнүн байлыгына аябай чиренип, монтип кетишкен. Аябай мондай биз дөөбүз депчи. Мына дөөлөр четинен кырылып атат. Өлүп атат четинен. Жок болуп атышат дөөлөр. Бул Кудай Таалам Садыр Нуркожоевичтин миссиясы бар аткарчу. Садыр Нуркожоевичти Кудай Таалам жөн алып келген жок па президент кылып. Тигилер чал болду уже, чал болуп. 70ке чыгып тулган күн тосуп атышат. Биздин президент мына 50дөн гана жаңгашты. Алдыда 20 жылда эмне деген реформаларды жасайт? Эмне деген жаңылууларды алып келет? Эмне деген проекттелерди өткөзөт? Кудай күч куат берсин Садыр Нуркожоевичке. Баарыбыз колдойлу, тегеректейли. Тигилердин бузуклардын сөзүнө кирбейли туугандар. Качан жакшылык кылды эле ушулар? Качан жакшылык кылды эле? Жүзүндө эле көрүнүп турбайбы? Баарын билем мен, баары менен аралашып, сүйлөшүп көргөм. Жана Мирлан Самийкожо сениби? Сени шашпа. Кичине убакыт болбой атат. Моякты кичине аяк башын жыйып бүтүп алсынчы, анан Самийкожо сени шашпа, шишиң толду сенин акмак. Şu eldik бийликке каршы чыгам, каршы сүйлөйм деген кимиңер болбосун? Кимиңер болбосун? Ойлонуп туруп, толгонуп туруп анан сүйлөгүлө. Дабдырап эле ар кайсыны далдырай бербей. Бул Кудай алып келген бул президентти. Кудай койгон бул президентти. Кудай берген. Биз баарыбыз жалдырап, дуа кылып, көз жашыбызды агызып суранганбыз ушундай президентти. Кайраттуу, ыймандуу. Тажадык биз жанагындай. Эчтекени маселеде чече албайт. Же бир идеясы жок, же бир мындай багыты жок. Дөдөйлөрдөн тажадык. Ким ушинтип айтты эле ачык? Ким айтты эле мен темир жолду да салам, ГЭСти да курам деп ким айтты эле? Эч кимге айта алган эмессиңер. Дөдөйлөр. Дөдөйлөнбөй жөн жашагыла, көзүңөрдү чоңураак ачып туруп. Акшыйган көзүңөрдүбү? Акшыйган көзүңөрдү. Bir көзүңөрдөн жакында кан, bir көзүңөрдөн жашагат. Аны мен агызбайм. Аны Кудай жеткизет силерге. Кудай. İçiңер күйүп өлүп атасыңар да, içиңер тарып. Булардын артында эч ким жок, урматтуу Садыр Нуркожоевич. Тиги куучаштын артында эч ким жок, ал жөн эле фейк, жөн эле ажиотаж, жөн эле бир мошенниктин эле бир сөзүнө алданган Кыргызстандын жарандары, байкуштар алар бир. Камай бериңиз буларды, смело камаш керек буларды. Эмилбекиевдин жанына алып барып туруп, Сакамянов экөөнү отургузбош керек. Ошол жерден бири-бирине күйүтүн, арманын айтып отура беришsin, кучакташып алып, ыйлап. Ошон үчүн, урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар, ушундай мезгилде, ушундай кырдаалда, ушундай окуялар болуп атканда биз баарыбыз Садыр Нуркожоевич менен Камчы Кыдыршаевичти тегеректеп, колдоп, айтканын айткандай жазап, кандай тапшырма берди падыша, журт атасы, кандай талаптарды коюп атат. Мой айыл өкмөттөр, акимдер, губернаторлар, колу бутуңар үзүлгүчө чуркап иштесеңер боло, жан талашып. Ондай эң кыйын убак ушул убак, бир туугандар, эң кыйын убак ушул убак. Переходный убак болуп атат, переходный. Караңгыдан жарыкка, карадан акка өтүп аткан убак, эң кыйын убак ушул убак. Ушул убакта колдоо керек, ушул убакта туруп бериш керек, ушул убакта сүйлөш керек, ушул убакта көрүшүбүз керек, туугандар. Азыр Кыргызстандын ичинде деле ушул Садыр менен Камчы бийликтен кулап калса экен деп тиленип отургандар канча? Канча деген кландар бар.
Kança деген мафиозный группалар бар. Kança деген группировкалар бар. Ушулар кулап калса экен, жыгылып калса экен, иши жүрбөй калса экен, бири-бири менен чабышып калса экен. Садыр менен камчы кырылышып калса экен, жакалашып, мушташып калса экен ушулар. Ортосуна от чачкандар канча. Анан өлгөндүн үстүнө көмгөн кылып, ушулардын саясатын угуп, тынчап отура бербей кыргыз элим. Буларды жака, оско, тумшукка уруп туруш керек. Сөз менен. Ошон үчүн мына куу түлкү Адахан жакында бирди көрөт. Булар деген адамча айтып, койгула, ынтымакка келели, биримдикке келели, тигинтелимде жок. Текебер. Жин кирип кеткен булардын ичине. Жини бар булардын. Кара жин кирип кеткен булардын ичине. Жана Самый Кожонун ичинде да жин бар. Адахандын ичинде да жин кирип кеткен булар. Каныбек Капашевичтин ичинде жин бар булар. Мындай адамдар, мындай топтор эч качан улуу кыргыз мамлекетин курайлы, элдик бийликке жардам берели, кол суналы деген түшүнүк понятияга келбейт эч качан булар. Мындай адамдар, мындай топтор эч качан келбейт. Буларды камап, оозун ачса, каңкылдаган оозторун жаап, ушинтип гана туруш керек да, буларды ушундай басып гана туруш керек да, давит этип. Монтип гана туруш керек, монтип басып, давит этип, муунтуп мыйзам чегинде. Аны да кошуп коюнчу анан. Ошол бир туугандар. Бир туугандар мына элдик бийликке кимде ким жаман сүйлөсө деп мына бияктан болушуп атышат. Карапайым эл жакшы билет алардын кимдер экенин. Мына Алмаз. Азыр кыргыз эли көсөм болуп бүткөн. Азыр кыргыз эли саясатчы болуп бүткөн. Жөнөкөй таксисттен баштап зам министр, министрге чейин жөн эле отуруп сүйлөшүп көрсөң, сенин оозуңду ачырып коет. Менин оозум ачылып. Мен билбеген нерселерди билет экенсиң деп кетесиң. Баарын талдап, көрүп угуп атабыз. Жакшы эле аракет кылып атышат, болбой атат. Бирок буларда акча бар, буларда бийлик да бар. Булардын туугандары ар кайсы мамлекеттик структураларда отурушат. Ошолордон убакыт керек, тазаланып, алардын баарын сүрүп чыккыча убакыт керек. Биримдик керек, ынтымак керек. Биз азыр тиги дөөнүн башын кыя чаптык, дракондун. Бер жагы калды да. Бер жагын колу бутун. İçin jar бичагарын чуап салыш керек ал дөөнүн. Ал ушундай аны пока мунжулап, туурап, мясорубкага салып өткөрмөйүнчө ал өлбөйт. Аны өлтүрүшүбүз керек биз. Баарлап кыргыз эли чогулуп келип тегеректеп, бирден найза көтөрүп алып, ошо дөөнү сайгылап чыгышыбыз керек биз. Ар бирибиз. Анын азыр башы гана кыйылды. Калган эмеси турат ошол бойдон. Ошон үчүн бир туугандар, Кудай буйрса, башыбыз аман болсо, бул бийлик, элдик бийликти аягына чейин до конца колдойбуз. До конца түртөбүз. Биз Кудай таалам биз тарапта. Кудай тагдырга жазган күн ушул экен. Ушинтип жөнөкөй кладчик, стройкада иштеп жүргөн адам ушинтип мамлекет үчүн күрөшөт, элдин кызыкчылыгы үчүн күрөшөт. Чоң дөөлөр менен түртүшөт деп ким ойлоптур? Мындай менде болгон миңдеген балдар турат. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, сиздин артыңызда кылкылдаган кыргыз эли турат. Эч реформадан эч бир тайманбай, камачысын камап, кызматтан алтысын кызматтан алып, смело даңкылдата бериңиз. Смело ургулай бериңиз. Ал жанагы сен аброй түшүп кетти, анан рейтинги түшүп калды. Ал блеф, чистый блеф.
Biz koldoyuz. Tuğra sayasat жүрgüzüp atабыз. Biz ойлогондон 100 есе жакшы sayasat жүргүзүп атабыз. Жанагындайларга кыр көргөзүп, сыр көргөзүп, мындай кайраттанып сөз айтканга жарап атасыз. Я качан ошентип бирөө айтчу эле, качан ошентип тигилерге каршы бирөө Путин чакырганда өлүп калышчу кокуй жөрмөлөп болсо да жүгүрүп барып, ошол жерге кирип барып ковёрго жата калып, чуркап барып кучактап өлчү кошоматтанып. Ошону бир мындай акыл ойлоп, бир терең ойлонбойлубу кыргыз элим? Ошол бир туугандар, кыскача ошол бүгүнкү кыскача да болбой калды окшойт, мунубуз деле далайга узарып кетти. Ынтымак, күч бирдикте, бир туугандар, Кудай таалам мекенчил болуп, патриотторубуз көбөйө берсин, мекенчилдерибиз көбөйө берсин. Садыр Нуркожоевич менен Камчыбек Кыдыршаевичтин достугуна Кудай бекем күч кубат берсин. Урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, дос кеңиске колун узартып, жана жөлөк таяк болуп, şu ököңөрдүн достуңар, ынтымагыңар эч качан ажырабасын. Улуу кыргыз мамлекетин курашка Кудай таалам күч кубат берсин. Жөнөкөй иш эмес, оңой иш эмес, бузукулар көп келет. Жанагы шайтандар көп келет. Майтандар деп коем мен аларды. Адам жүзүндө келишет алар. Алар шайтан, алардын ичине жин кирип кеткен. Ошолор келип кулагыңарга шыбырап, ар кайсы ушактарды айтып, ар кандай кылып чабыштырганга, кайраштырганга аракет кылат. Бирок жакшы бир нерсени түшүнүп коюш керек. Бул силердин Кудай таалам тагдырыңарга, маңдайыңарга жазган күн. Өмүр бою канча жылдан бери жетелешип дос болуп келатасыңар. Кыргыз элине чачылган ууну, 30 жыл чачкан ууну, трайбализм, түндүк түштүк деген чоң оорунун дарысыңар силер. Трайбализмдин дарысыңар силер. Урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, бул акчадан, бийликтен, дүйнөдөн, бул дүйнөнүн байлыгын, бул бүт эң кымбат машинелерди, алтындарды жийип туруп алдыңарга койсо да жок, бул биз могу элге дары болушубуз керек. Биз элдин Кудайдын астында аткара турган өзүбүздүн миссиябыз бар, өзүбүздүн вазифабыз бар. Жок деп баштата турган адамсыңар. Биз кыргыз эли силерге толук ишенебиз. Эч качан достугуңардан Кудай таалам ажыратпасын. Ортогорго бузуку салам, бөлүп жарам дегенге Кудай жеткизсин. Ошолордун колдору шал болуп, көздөрү кашайып, кулактары укпай, буттары баспай калсын. Биз ушунтип эле каргайбыз буларды. Ушул элдик бийликти кулатам деген жаман кара ниетте жүргөндөргө Кудай таалам өзүң жазасын бер. Мындан да чоң, мындан да кыйын фараондорду талкалаган Кудай таалам. Мындан дагы күчтүү мондай дүйнөнү титиретип турган падышалар кулаган Кудай тааланын астында. Бир эле чымын менен кыйнап таштаган бир чымын. Чымын бар го, чымын. Чиркейде болуш керек, чымында эмес. Шундай кирген мурдунан, шундай кирген. Чыккан эмес ал. Башын каккылап атып, башыма чап деп атып өлгөн ал. Шундай кирип алып, башын кыжалат кылып, мээсин кычыштырган. Силер ойлобогула, жөнөкөй эле адам менен мамиле кылып атабыз деп. Бул Кудай берген бизге Садыр Нуркожоевичти. Биз Кудайдан сурап алганбыз мындай падышаны. Журт атасы бир бооркер, элине бир мындай күйүмдүү, элине бир боор тарткан, элине бир мындай өз мындай бир балдарындай көргөн бир журт атасы келсе экен деп Кудай тааладан тилегенбиз, сураганбыз. Ошол үчүн күрөшкөнбүз биз. Кудай таалам кыргыз элинин тилегин кабыл кылды. Кыргыз эли бүтүндөй адамзаттын астында. Бүтүндөй адамзаттын астында аткара турган улуу вазифасы бар. Алар биздин Кыргызстандан тарайт, нур тарайт.
Bütünдөй Özbekistan mına bir tuğan bolup kol sunu özünөн özüle gelişimge geleli, ortak pikirge geleli, çegeran çeçel dep kol sunup atat. Bul bütünдөй oşon üçün ölüp atat. Tigi döölөр. Oşon üçün kızganıp atışat. Oşol nur bizge çeyin jetpes eken, bizdi da alar bilip atat da, al nur alıp, alardı da kuykalayt. Alardı da kuyguzуп кетет. Adamzattın, bütünдөй adamzattın aldında Kırgız elin Kuday talan balkim oşondoy kalk, oşondoy el, oşondoy жүрөгү таза кылып сактап келген, oşol missiyаны, oşol vazifаны atkarsın dep, balkim oşon üçün Kuday talan Kırgız elin saktap, oşondoy tarbiyalap 30 yıl, janagындай жүүлүктерди, janagындай алдамчы, janagындай жер саткычтардын баарын көргөзүп, түшүнсүн Кыргыз эли, тарбиялансın Kırgız eli. Dep aytıp, düşündürüp oşol joldan balkim alıp ötkön Kırgız elin. Kuday talan bizdin Kırgız elinin başına jönököy takdırlardı salgan jok, kıyınçılıklardı da gördü, afiristlerdi de gördü. Birok Kırgızdın taza жүрөгү aga makul bolgon jok. 30 yıl güreşip geldik biz. Mınday adamzattın tarihinde bolgon emes, 3 jolu bir mamlekette 3 jolu revolütsiya bolat degen. Bütünдөй dünya, bütünдөй mamleketler suktanyp oturat Kırgızstanga. Bulganday el, bulganday adiletlilik üçün, tazalık üçün, ıyman üçün güreşken kanday el dep. Bütünдөй adamzat uktap jatkanda Kırgız eli bayraktı, Kırgız eli götörgön. Kırgız eli koygon bayraktı. Kırgız eli koygon talaptı. Emne üçün? Jalpı adamzat baktulu olup yaşasın. Anın içinde Kırgız eli. Asiler bir ele kursağınardı. Çit kursağınardı öyle oturasınlar. Tekta Sadır Nurkojoviç globalli çoğun temalarda oylanıp tolgonu oturat günütünü. Al tetigi 35 yaşında 30 yaşında le teti granisalarda maselen çeçiş gerek. 15-20 yıl aldın aytkan oşonda le. Anan emi janagınça takdırdı gördü. Janagınça nerseler başından öttü. Padişahlığı oturat. Ayakta bilesinger Sadır Nurkojoviç emnenin barın oylan tolgonu oturat. Аны Kuday talan oşondoy kılıp jaratkan. Sadır Nurkojoviç oşontup oylontup koygon, oşon tolgontup koygon. Oşondoy kılıp Kuday jaratkan anı. Oşondoy tukumundan beri ata-babası, tarbiyası, жүргөн dostoru, kurugu, baskan jolu, barın oşon jolgo salgan Kuday talan. Takdir dep koyat bunu. Takdir menen tarbiyalayt. Takdir menen iyileyt. Takdir menen sınayt. Deputat kılıp, bay kılıp, başka kılıp, kayra baylığını alıp, kayra verip, kayra padişah kılıp, şunu sınayt Kuday talan. Anın barın Sadır Nurkojoviç prekrasno bilet, düşünöt. Nurkojo ata bunu bala kesinden. Oşondoy tarbiyalagan, oşondoy mugalimlerdi jönötkön Kuday talan. Bala kesindele Sadır Nurkojoviç. Bütmem, 103 ayt etip bul kanday jerde öskön, kanday jerde çoğ baskan, kanday mektepte okugan, kim okutkan, kanday dostor menen жүрgön. Barın büt, uğup, bilip, 103 ayt etip bütkönmüz biz. Oşondan mınday jıyıntыk kelgen, bu Sadır Nurkojoviç Kırgız eline bütünдөй adamzattın baktısına jaralgan adam eken. Kırgız elin uluu jolgo, uluu birimdikке, uluu Kırgız mamleketin kuray turgan insan eken degen jıyıntыкка kelgenmiz biz. Anan siler Sadır Nurkojoviç'in tegereginde janagындай bir bolbogan bir intriga, bir bolbogan bir buzuk işlerdi kılbagla. Kanday işlerdi kılbagla. Siler düşüngüle kanday adam menen işleşip atasыңар, kanday adam menen mamile kılıp atasыңар,
Кандай жолдо жүрөсүңөр? Каяка баратасыңар? Силер түшүнгүлө ким экен? Садыр Нуркожоевич кандай адам экен? Эмне тилек максат коюп атат? Эртең ошо бизге каршы туруп, каршы сүйлөп, текерленип аткан дөөлөр бүрүсү күнү чөгөлөп келет. Чөгөлөп келет кыргыз элинин астына. Ошондойго алып келип коет, Кудай таалам. Ошондой положенияга, ошондой шарт түзүп коет, шарт. Ошол кыргыз элим. Ынтымактуу бололу. Билимдик болсун, ынтымак болсун кыргыз элинде. Бул адамдын мындай жазбасы көтөрүлөт деп коет. Кудай таалам бир мондай баары бир болуп калат адам үчүн. Ошондой миңдеген кыргыз эли, миңдеген жаштар, миңдеген патриоттор турат. Урматтуу Садыр Нуркожоевич сиздин артыңызда. Бүт кыргыз эли көрүп турат, угуп атабыз, көрүп атабыз. Биз Кудайдан суранганыбыз эле ушул. Сизге өмүр берсе экен, ден соолук берсе экен. Кудайым күч кубат берсе экен, ушул суранганыбыз эле ушул биз. Кудайдан ушул жанагындай бир бузукулардан, жанагындай азгырыктардан, жанагындай зыянкечтерден Кудай таалам сактаса экен деп бир эле суранганыбыз ошол биз сиздин. Өмүрүңүздү, ден соолугуңузду тилеп эле отурабыз. Артыңызда армия турат. Урматтуу Садыр Нуркожоевич. Ал жана сиздин кулаңызга келип алып шыбырап, тигинтип атат, минтип атат, анан ал мындай болуп калды, анын баары калп, блеф анын баары. Андай эмес. Андай эмес. Кыргыз эли ойгонуп, бири да айтпаган, бири да кылбаган саясатты кылып атасыз. Биздин унутулуп калган, биз алыстап келткен улуу үрп адат, салт, мурас, нарк. Ошондой нерсени ойго түштүн, ошондой саясатты жүргүзүп атасыз. Биз кубанып атабыз. Биз сүйүнүп атабыз. Садыр Нуркожоевич физкультурник, топту да тебет, саясатты да кылат. Эң чоң байлык бул улуттун саламаттыгы, ден соолугу. Канча деген указдарды чыгардыңыз. Саламаттыкка, ден соолукка, үрп адат, салт, мураска тиешелүү канча деген указдарды чыгардыңыз. Кубантат бизди ошол, сүйүнтөт. Отер биздин жүрөгүбүзгө патриоттук, мекенчилдик сезимибиз отер толуп. Жүрөгүбүзгө толуп, отер сүйүнүп отурабыз. Биз нан жеп, суу ичип калсак дагы, жанагы жемкорлорго баш бербейбиз. Антип бизди бензин менен, солярка менен, газ менен, шекер менен, анан тиги хлопковый май менен, суу май менен кысабыз деп ойлобогула. Бузукулар, антип ойлобогула эч качан. Биз ачка калып, суу ичип, нан жеп калсак дагы, андай эч качан Садыр Нуркожоевичтен кайтпайбыз биз. Кыргыз эли кайтпайт. Биз ачарчылык менен, май менен, бензин менен, башка менен сындырабыз деп ойлобогула. Даже не думайте. Биз оготер кайраттанабыз. Биз оготер күчөйбүз. Биз оготер мекенчил патриот болуп, күчөгөнүбүз күчөгөн, колдогонубуз колдогон биз Садыр Нуркожоевичти. Ошол туугандар, кичине эмоция калтырып койсом кечирип коесуздар. Баарыбызга ынтымак, күч, биримдикте бир туугандар. Айтчу сөздөр көп, дечү сөздөр көп. Эми анын баарын айтып дебей эле калганын өзүбүз түшүнүп алалы туугандар. Баарыбызга ынтымак, биримдик берсин.